Қош келіпсіздер мен бөлмеме. Ушул менен бөлмем болот. Мон ачык го бул. Мисалы Дубайдан ханзадасы Шейх Хамдан ошого жеке белек кылайлы деп досум экөөбүз аракет кылдык. Кристиано Роналдулар келди, мен өз көзүм менен көрүп. Айтпай эле коеюн, бирок президенттен кийинки эле кызматта иштеген бизде жалгыз кыз эле бар, апабыз. Кечиресиз, ушул туура эле. Китептерге көңүл буруп койсок. Аны өзүмдүкү аквариумда балыкта сеземин. Авангард стиль. Надежность, качество, комфорт. Авангард стиль, когда выбор очевиден. Кыргызстанга салам. Урматтуу биздин көрөрмандар, бүгүнкү чыгарылышта Дубайдагы мекендештер долбоорунда биздин каарманыбыз Алишер Турдалиев. Алишер Турдалиев Намас Эларал холдинг компаниясынын өкүлү, KG Umma кондитердик үйүнүн негиздөөчүсү, Дубайдагы мекендештер теледолбоорунун колдоочусу, жеке ишкер жана жаш активист Алишер Турдалиев назарыңыздарда. Саламатсызбы? Кош келипсиз Дубайга. Рахмат. Буюрса аман эсен келип алдык. Эми буюрса маегибизди баштайлы. Турдалиев Алишер Жусупович, Баткен облусунун Лейлек районунун Керегеташ айылында мугалимдин үй бүлөсүндө төрөлгөн. Гапыр Мадаминов жетектеген номер 3 эксперименталдык гимназиясынын бүтүрүүчүсү. 2014 жылы Насирдин Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетине тапшырган. Михаил Ломоносов атындагы стипендиат, артыкчылык дипломдун ээси. Дубайдагы Намос эл аралык компаниянын кызматкери. KG Umma кондитердик үйүнүн негиздөөчүсү. Жусуп Мурасанов жана Максатай Абдулаевнанын 3 уулунун туну. Дубайдагы мекендештер теледолбоорунун идеялык шыктандыруучусу. Алишер мырза, биз атайын Кыргызстандан келип, сиздер менен жолугуп, бүгүнкү күндү болжошуп, Кудайдын насиби менен жолугуп, маек кылып отурабыз. Анан биздин көрүүчүлөрүбүзгө абдан кызык болуп атат да. Алишер деген ким? Алишер кыргыз жигит, калпакчан кыргыз жигит Дубайда эмне иш кылат? Кайсы жерден келди, кантип келип калды, ошо жөнүндө кыскача айтып берип кетсеңиз. Өтө кызыктуу суроо экен. Алишер өзү ким? Мен азыркыга чейин өзүм жооп таба элекмин, бирок жалпылап айтканда, мен өзү Баткендин кулуну болом. Лейлек районуна караштуу Даргаз деген айылдан 3-4 саат Тажикстан менен чек арада жайгашкан. Азыркы учурда Керегеташта өзгөртүлдү. Өзүм мугалимдин үй бүлөсүнөн болом. Ата-эне мугалим. Анан 3-1 тууганбыз. Азыркы учурда мен өзү эң улуусу болом. 4 жылдан бери ушул Дубай шаарында мектептен чыкканда. Мен ата-энем ушул гимназияда окушуң керек, ушул окуу жерде окушуң керек, ушундай болуш керек деп мындай чийип койгондой да. Анан өзүмдүкү аквариумда балыкта сеземин. Мага атайын даяр тамакты даярдап койгондой да. Анан келечегимди ойлоп көрсөм, мага караңгы болду. Себеби эртең үй бүлөнүн ээси болушум керек. Ысык суукту көрө элекмен, баардыгы ыңгайлуу шартта эле өсүп, анан мамлекетимде эле патриоттук сезимди көп деле аңдап сезип көрө элекем. Анан эң кызыктуу өзүмө дагы бир да калпак кийген эмесмин да Кыргызстанда. Сыртка чыкканда. Бул жерге келип кийип баштадыңызбы? Сыртка чыкканда эң кызыктуусу, мен азыр калпагымды чечсем, Непал же Филиппин, Япониядан айырмасы жок да. Ошондуктан биринчиден бул калпак кийип жүргөндө өзүбүздүн улутубузду таанытабыз. Экинчиден бул өтө чоң жоопкерчилик. Сен ар бир айткан сөзүң, кылган ишиң бул бир тамчынан океандын кандай экенин билсеңиз болот да. Ошондуктан бизге Кыргызстан жөнүндөгү көрүнүштү мен аркылуу эле көрө алат деп, кандай бир жогорураак жоопкерчилик пайда болот экен да. Дубайдагы биздин иш сапарыбыздын эң биринчи күнкү жолугушууда башынан калпагын жана колунан китебин түшүрбөгөн кыргыздын жигити Алишер мырзага назар салдык. Ар улуттун өкүлдөрү жашаган мегаполисте көпчүлүктүн купулуна толуп, көңүлүн бурдурган биздин каарманыбыздын турушу бизге абдан кызыгуу жаратты. Башка улуттагылар келип кызыгат. Ушул калпак кайсы мамлекеттен экен кызыгып, анан бул калпактын бираз тарыхына, таржымалын айтып берсеңиз, бул
тоодой бийик бол, ак бол, эмгекчил бол, туруктуу бол деген ушундай сыпаттарды сүрөттөп, анан ар бир эне баласы үчүн калпак тигип берип, адамдын денесинин эң маанилүү бөлүктөрүнүн бири ошол эми баш болгондо, ошо акыл эс бардыгы ушул бөлүктө жайгашкандыктан ар дайым апа, эне ошол башыңды ар дайым жөлөп, меримин төгүп, алпештеп жүргөн катары символ катары деп түшүндүрсөң аябай кызыгат да. Дубайга чындап айтканда мен эч ойлогон эмесмин. Ушул мамлекетке, ушул чөлкөмгө, Бириккен Араб Эмиратына келем деп да. Мен кыялым ошо Америка же Европа же ушул Сингапур ушундай ойлоо кыялдар менен жүрчү элем. Бирок жараткан нени кааласаң ошону себепчи болот экен да. Мен башында ойлогом, мага мусулман өлкөсү болсун деп кыялданат элем. Анан азыркы учурда заман талабына жооп берген эң өнүгүп келе жаткан мамлекет болсун. Жана мен өз англис тилимди тереңдетип, изилдеп, ошол эле кезде келечегиме ырыскы табып, каражат топтойм деген критериялар болчу эле да. Бир бөлмөдө мен отуруп компьютерде 24 саат ичинде 7 саат, 8 саат отура албайт экенмин да. Себеби мен табиятымдан экстраверт инсан экенмин. Адамдар менен кыймыл аракетте болуп, пикир алмашып, өзүм оюмду билдирип, угуп, ушундай социум менен жакыныраак болгон табиятын байкадым да. Ошол кезде ар бирибиз анализдеп көрүшүбүз керек. Өзүбүз балык даракка жөрмөлөсө чыга албайт экен да. Балык өз суусуна түшүш керек экен. Ошондуктан өз жүрөгүбүзгө кулак салып көрүш керек экен. Ошондоп жүрсөм эле мага сунуш түштү. Мен Дубайдагы таныш курдаштарымдан ушундай контракт негизинде компаниялар бар экен. Кааласаң убактылуу түрдө 6 айлык, 1 жылдык ушуну байкап көрсөң болот деп. Анан барып интервьюга ата-энем деле айткан жокмун, эч ким деле билбейт. Тапшырып коюп анкетамды, анан англискийим жок, эчтеке Лондон. Ошондо айтыңызчы. London is a capital Great Britain деген эле сөздү билесиң. Анан Баткен чек арасында биздин англис тил мугалимибиз Тажик улутунда эле дагы ал бир жумада 2-3 жолу эле келип кетет эле, аябай кыйын чек арадан өткөзүш. Анан өзүмдү англис тилди мындай жалчытып деле, мындай кызыгып деле көрбөптүм. Бирок башка түшсө байтал жорго дегенчи өзүм курстардан бир жума калды, интервьюга курстарга барсам, ошол 11 жыл окуган билимиң, жогорку окуу жайдагы кетирген баардык убакыт жетишсиз болду да эми. Бир жумада кантип ошол метод менен кылсаң болбойт. Демек, өзгөчө бир өзүңдүн табиятыңа, өзүңдүн жүрөгүңө кулак салып бир башкача бир метод колдонуп көр деп. Анан эмнени жакшы билесиң Алишер деп сурасам, тарых мага кызыктуу. Адамдар менен сүйлөшкөн ушул эки жөндөмдү байкадым өзүмдө. Ошону аятка барып Бишкектеги турист издедим. Күндө кечинде. Туристке издейм дагы эле барып эле кичинеге топик жаттап алганмын, калпагымды кийип. Анан аларга кызыктуу болот да биздин насил, булунда улуттук баалуулуктар. Анан биринчи суроосу "What is this?" деп мени калпагымды көрсөтөт. Бул эмне дейт да. Анан сен калпагың жөнүндө бир аз жаттап алган кагазда топигиңди айтып бересиң. Анан Чыңгыз Айтматовдун эстелигин айтасың. Манас жөнүндө кызыктуу окуяларды айтып бересиң. Анан алар ошо 7 күн бою ушунтип практика кылып, 7-күнү интервьюга барганда 120 жакын окуучулар дейм. Биздин курдуштар, студенттер, чет өлкөгө чыгып келген, аутсанан келген аябай көп студенттер бар эле. Анан ошонун ичинен алар 22 адашпасам кандидаттар тандап алышты да. Анын ичинде мен таң калыштуусу, анын ичинде мен да бар экем. Көрсөм жалгыз мен калпак кийиппин. Анан галстугум кызыл түстө эле, себеби ошондон бир жума алдын Путин менен Трамп экөө жолуккан эле. Ошондо психология жөнүндө бир аз маалымат укканда Трамп кызыл галстук кийген экен. Ал адамдардын көңүлүн бурат деп. Билбейм, ошону дагы эске алып барсам, алар суроо беришти, "What is this?" деп да калпагыма. Анан 7 күн бою кайталаган сөздөрүмдү эле айтып жатам, алар токто деген болбой кайталап айтам, кайталап. Анан алар күлүп ийишти. Эми англиски жакшы эмес экен деп. Бирок ошондой жакшы бир аураны түзгөнүм үчүн, манайын көтөргөнүм үчүн, аракетиңер үчүн ошондой аракетибиз баалады. Анан ошолор тандашыптыр. Азыркы ишканалардын иштөө системасы бөлөк экен. Канчаны Кыргызстан экономикасына киргизсе болот экен, ошолорду аңдап, туюп, таң калуу менен калдык. Анан сиздерди биринчи эле биякта дагы тренинг өткөрөт экен көбүнчө компаниялар менин билишиме караганда.
жөн эле ала бербейт экен, жөн эле жумушка чыга бербейт экен, биринчи тренинг кылат. Ошого канча убактыңыз кетти сиздин? Тренинг мисалы 2 айда кетти го. 2 айда эми күн сайын өтпөйт. 2 күндө бир кылып. Буюрса биз өзүбүз жатаканабызга келдик. Ошол компания 2 жылдан бери бизди камсыздайт. Жатакана, тамак-аш, транспорт, баардык керектүү жабдыктар менен. Ичине кирип, назарыңыздар буруңуздар, Сиңиңиздер. Жакта бассейн мененби? Ооба. Сотрудниктердин бассейндери барбы? Саламатсыздарбы бир жолу? Бул жак биздин жатаканабыз. Бул европалык стилде салынган, мындайча айтканда панорамдык терезелер чоң-чоң да, көбүрөөк жарыктык, электрондук жарыткычтардан эмес, сырттан керсин деп пландаштырылган. Анан көптөгөн бөлүктөрдөн бөлүнөт. Биринчи кабатында бул жакта китепкана, кичинекей китеп бурчубуз бар. Түрдүү китептер тандап окусаңыздар болот. Кичине стульчикти бар, теннис ойносоңуздар болот. Бош убакта да. Анан оң жағыңыздар қарасаңыздар, бұл жақта чөмүлгөн бассейндер бар. Тетиги жақтағыдай футбол, волейбол, бош убакта өзүнүн артыраптуу өстүрсө боло турган спорт оюн зоктор бар да, мындайча айтканда. Бул сол жагына карап көрсөңүздөр, киргенде эле бул мусулман өлкөсү болгондуктан мечит бар да. Кааласаңыздар ичине кирип көрсөңүздөр болот. Бул жакта Рамадан айында өзгөчө толуп калат. Бул жакта келип 5 убакыт намазыңыздарды окуп, жамаат менен, кечинде, эртең менен руханий азык алып кетсеңиздер болот да. Шашпайбыз. Сол жака бурулга турган болсок, бул көпчүлүк жатаканаларда стандарт катары кабыл алынган көрүнүштөр. Мечит, жим, спорт залдар, кимдер кааласа түрдүү татымдарды алса болот. Анан бул жакта биз өзүбүздүн лаундер деп коет. Кийимдерибизди өзү жууп ала турган автоматтык машиналардын бөлмөсү бар. Бул жакта ушундай прачка, мындайча айтканда, кийимдерин жууп. Анан бул жакта ушундай ден соолугуңузду чыңдоо үчүн ушундай түзүлүп берилген шарттар да. Бул жакта биздин ашкана, тамактанып, өзүбүздүн тамактарды кылып алып келсек болот. Же болбосо ишкана тарабынан монтип уюштурулган түрдүү даамдар бар. Бизде эми көп улуттан болгондуктан 15тен ашык улут да, мындайча айтканда. Анан ар биринин табиттерин эске алып туруп жасашат. Мисалы, десерт болобу, түрдүү салаттар, мындай Египеттин тамактары бар, тоок эттери, мисалы, пасталардын түрдүү күндө рациондарды алмаштырып турат да, мындайча айтканда. Бул жагыңыздарда карап көрсөңүздөр, биздин компанияда өзгөчө Грециядан, Италиядан, Түштүк Африкадан келген балдар, кыздар бар. Анан ушинтип эс алуу күндөрүндө чөмүлүп, эс алып, сүйлөшүп, баарлашып, черчазып, ушинтип карым катнашып бекемдеп турабыз да. Кош келипсиздер менин бөлмөмө. Дубайдагы жеке бөлмө болбосо деле. Бисмилля. Жумуштан кийин эс алып, күч топтоп, өзүмдүн ишмердилигимди уюштуруп, бош убагымда китеп окуп, ушундай өзүм эркин убагымды бөлүүчү, мындайча айтканда, квартирабыз ушул. 2 киши жашашат. Бул жакта мен, бул жакта менин досум Баршынбек. Буюрса, карап көрсөңүздөр, кичине деле эмес, чоң деле эмес, орточо, бул стандарттык, ишкана кабызда бере турган бөлмөлөрдүн бири да, батирлердин. Бул жакта, мисалы, байкаган болсоңуздар, бөлмөбүздө англис тилин тереңдетүү жаатында, анан ислам жаатында билибизди, анан түрдүү окуган китептерибизден эскертүүлөрдү, өзүмдүн улуттук баалуулугумду сактап, жана ошону өстүрүү жаатында кээ бир маанилүү маалыматтарды өзүмө илип коем да, мындайча айтканда. Чет тилдерди кантип өздөштүрүүнү, кантип жоктон бар кылууну,
түн уйкусун төрт бөлгөн, кыялдарына жетүүнүн жана сынган кылыч сымал кире бериште илинип турган 3 суроо. Дубайдагы калпакчан кыргыз жигитинин ийгилигинин сырларын ачкан негизги критерийлери катары баамдадык. Бул эмнени түшүндүрөт? Кимдин идеясы бул? Бул 3 суроода, мисалы мен Дубайга жөнөп жатканда атам Баткенде турса деле ошо уюлдук аппараттан бир насаат берди да. 3 суроону эч унутпагын дейт. Кай жерден келдим, кай жердемин жана кай жерде баратамын. Муну жашоонун ар бир этабында колдонсо болот. Сен өз урпагыңды унутпагын, жана эмне максатта жүрөсүң, кайсыл жерге барбагын, келечекте кандай максаттарың бар. Ушул мага мындай түн уйкумду төрт бөлгөн, мындай ойлондура турган бир суроолордун бири да. Маегибизди улантып кетсек, кыскача ушул сиз иштеген компания тууралуу маалымат берип кетсеңиз. Бул компания негизинен айтканда 4-5 мамлекетти камтыйт да. Азыркы учурда Дубайда, анан Саудовская Аравияда убактынча ачылып жабылды, азыр Катарда, Канада, Миконос, Грецияда, анан быйыл буюрса Лондондо, эмки жыл Майамида, Америка Кошмо Штатында ачылмакчы. Бул компаниянын негизги багыттары ресторан жааты жана мейманкана, анан туризмдин кээ бир тармактарын өзүнө камтып кетет да. Орточо бир аз цифра менен айта турган болсок, орточо бир айдагы кирешесин ала турган болсок, бир 30 миллион дирхамдын тегерегинде болот. Бул 8 миллион долларга чейин да, жалпак тил менен айтканда. Анан келген коноктордун катарын толуктагандар булар Криштиану Роналдулар келди, мен өз көзүм менен көрүп. Анан Салах, ким футбол жаатында билсе, орустардын өтө көп ырчылары келет, Филипп Киркоров, анан Кыргызстандан да ишкерлер келет. Кече жакында эле Кыргызстандан атын айтпай эле коеюн, бирок президенттен кийинки эле кызматта иштеген буюрса эл башчылары келип, ошол биздин компаниябызга кайрылып, Дубайдан жакшы бир элес алып кетишти да. Биздин компанияга кирген жумушкерлер көбү 1 ай же 2 айдын ичинде чыгып кетишет да. Жумуш сааты чоңураак, жоопкерчилик да чоң, айлык маянасы ошого жараша чоң болот да. Бирок тилекке каршы көбү туура келбейт же моралдык жактан турушуп бербеген үчүн көбүнчө башка жумушка өтүп кетишет да. Мисалы виза маселеси болсо дагы бул компанияныкы бир аз чоюлган. Себеби алар билип турат, көбү чыдай албашын билип, анан ошону чоюп коюшкан да. Ошондо бир күндө канча саат иштейсиздер? Бир күндө биз 14 саат иштейбиз. Бир жумада канча жол эсе аласыздар? Бир жумада бир күн өзү, анан экинчи күндө кээде кошуп беришет. Мындай эл аз болгондо, коноктор аз болгондо кошуп. Бирок айлык маянасы башка компанияга салыштырмалуу 2 эсе 3 эсе чоң да. Ошого жараша, иштегенге жараша. Анан бул компаниянын да бир жалаң бул компания эмес, жалпы Дубайдагы иштөө принциптерин алганда булар медицинская страховка, мен сизге жогоруда айткандай эле, мамлекет өз өлкөңө учуп келишиңди, кайтып келишиңди баардыгын камсыздап. Бирок мен өткөн жылы 2 жолу, бир жолу Москвага алып келдим. Бир 30 күн путевка берилсе, бир жылда мисалы, ошонун 10 күнүн Москвага алып келдим, калганын Кыргызстанга барып, мен аэропорттон самолеттун учуруп ийдим, кечирээк барып калып. Кайрадан жаңы билет алып беришти да. Мындайча айтканда, бир жылда 3 жолу мага билет алып берди. Бул айтайын дегеним, булар өзүнүн эмелерине, жумушкерлерине түшүнүү менен жакшы шарттар түзүп берет, эгер ошол талаптарга жооп берсеңиз да. Ар бир инсан кандайдыр бир ишти кылып жатканда, же кандай бир чечимди кабыл алганда, мен атам айтат, өзү жоопкерчилик алат. Бул компанияда мени эч кандай сунуштар менен кармап турган жок, күч менен. Мен өзүмдүн чечимим, жана 14 саат иштеп, мен кыска мөөнөт ичинде өзүмдүн пландаган кандай бир каражат маселесин чечүү менен өзүмө тажрыйба топтоп, аны компания негиздеген инсан өзү кичинекей эле ресторандан баштап, ошол тамак жасап, андан кийин чоңойтуп, мейманканаларды азыр куруп жатат, канчалаган мамлекеттерге ачып, өзүн жаңы бир деңгээлге чыгарды да. Бул деле мага жөн эле акчалай маселеси эле эмес, инсандык сапаттарды үйрөнүү жагында, анан азыркы заман талабы эмнелерди бизден сурап жатат да, жаңы компанияларды ачуу боюнча да. Мен оюмча бул жалгыз өзүмдүн чечимим, жана эч кимге мен таң болбойм да. Өзүңүзгө жагат? Өзүмө жагат, жана өзүм кызыктармын да. Жагат дегенде мен 14 сааттан эргүү алып, жыргап жашабайм. Албетте, физически, морально чарчайсың. Бул ар бир адамда болот турган нерсе. Бирок
кандай бир максатың болгондон кийин кайыкта максат болсо ошого карап кете берет, болбосо агым менен жылып кете берет. Ошого сыңар эле мен өзүмдүн максатым эмне үчүн кылып атканымды билемин, эмнеге барамын да ошол максатта гана бул жумушка кылып жатам. Менин контрактым жай айында бүтөт. Компания тарабынан жылда алар канча көп иштесеңиз, убакыт иштесеңиз, ошончолук алардын айлык маянасын көтөрүшөт, жана даражасын да, иштөө даражасын көтөрүшөт да. Анан ыңгайлуу шарттар түзүп беришет. Анан ошол сыңар эле мага буюрса жаңы шарттар түзүп берип жатат. Мен бирок чечимим Кыргызстанга кайтып барып, азыр топтогон каражатым Кыргызстандын экономикасына, ишкердик жаатына мен инвестировать этип атам. Ишкердик жаатына жана экинчиси турак жайда кыймылсыз мүлк, мындайча айтканда недвижимость. Ошол жака инвестиция кылып жатам да. Буюрса топтогон ресурстардын бардыгын Кыргызстан экономикасына жумшоо менен жаңы жумуш орундарын түзүү жана ар бир алып калынган мигрант өз үй бүлөсү менен кечинде тамактанса, бул менин эң чоң жетишкендиктерим болуп эсептелинет да. Ошого буюрса биздин ниеттерибиз быйыл жай айына өтө чоң жакшы пландарыбыз бар иншалла. Мисалы Дубайдан ханзадасы Шейх Хамдан ошого жеке белек кылайлы деп досум экөөбүз аракет кылдык. Атайын жасатып, сонун көркөм чеберчиликтерди коштуртуп Кыргызстандан алып келип да. Өкүнүчтүү азыркыга чейин бере албай жатабыз. Буюрса кулагы илинип, үнүбүз жетсе, алып калат деген үмүттөбүз. Бул жакты карап көрсөңүздөр, Саудовская Аравия Мекке шаарына барып келгенде бир элестен көрсөңүз болот. Анан бул жакта араб тилини, анан Байдылда Сарнагоев, улуу жазуучулардын учкул сөздөрүнү кошуп, анан көбүнчө мен бош убагымда басымдуу бөлүгүнү ошо китептерге арнаймын. Робин Шарманын жакшы бир сөзү бар. 5 жылдан кийин кандай инсан болушуңуз эки эле фактордон көз каранды. Биринчиси сиз сүйлөшкөн адамдар, жана экинчиси сиз окуган китептер дейт да. Ошондуктан бул канчалык данышмандар көз өтүп кетти, бирок бизге калтырган ушундай мурастар бар да. Маалыматтар алып өзүбүздүн ар тараптуу ошо окуу техникасынан болобу, ар тараптуу өнүктүрүп, маалыматтарын топтоп, ошо Кыргызстандын тарыхында жаңы бир илим билимине жана өнөр жай болобу, экономикасына жаңы бир революция жасаган инсандардын жүздөрүн көрсөңүздөр болот. Ошолорду ар дайым көрүп, шыктанып, күчтөн болот. Американы кыялданган Алишер 2018-жылы Канададагы Алгонкин колледжине тапшырган. Колледждин бардык шарттарын аткарып, 3 баскычты ийгиликтүү өтүп, атайын чакыруу дагы алган. Бирок тилекке каршы турмуштун толкундары каарманыбызды Америка эмес, Дубайдын жээгине алып келип таштаган. 2019-жылы Канадага окууга тапшыргам, Дубайга келип эле. Анан ошол биринчи иштегенимде айлык маянанын бир бөлүгүнү, биринчи бөлүгүнү 12 китеп алганмын да. Ошондон бери ай сайын китеп куржунумду толтуруп турган аракет кылам. Анан ошол топтогон каражатты биринчисин мен Канадага окуу жайга жумшаганмын. Ал Кыргызстандагы окуу борбору эле ушул туристтерди жөнөтөт экен да. Бирок өкүнүчтүүсү бизде ал компания тур эмес жол менен алдап кетишти. Сотко берип, кече 3 ай болду. Сот маселеси бүтүп, 2 жылдын ичинде сот маселеси уланды да. Ошондуктан биз университетке келип өтө албай калдык. Бирок университет тараптан бизде чакыруу болду, scholarship деген мүмкүнчүлүктөрдүн берди, Алгонкин колледж. Бирок өкүнүчтүүсү азыркы учурда ал эже акчасын кайтара албай атат. Биз окуу маселеси токтоп калган да. Ушундай кызыктуу бир фактылар да бар. Мен ар дайым азыркы учурда Кыргызстан экономикасына каражаттардын көбүн ошол жака ишкердик жаатына инвестировать эткенге аракет кылам. Ал Умма деген өзүбүздүн кондитерный цехыбыз бар. Ошону Баткенде баштап көрдүк. Ийгиликтүү болду, бирок чек арада болгон ызычуу жана кагылышуудан биз эле бир аз жабыркадык. Аны биз азыркы учурда Бишкекке которгонбуз. Азыр эми иштөө процессин баштадык. Буюрса жаңы ассортименттер киргизип, иншалла быйыл өзүм да барып, кол кабыш кылып, жаңы бир жумуш орундарын түзүү менен Кыргызстандын экономикасын кандай бир деңгээлге көтөрөбүз деген ойдомун. Мисалы өзүңүздөр байкаган болсоңуздар, Умма деп бул өзү араб тилинен алынган сөз. 2019-жылы Сауд Аравиясына барганда
Али деген шириндикте ооз тийип калдым. Ал Али деген баланын апасы деген мани түшүндүрөт. Умма бул ар бирибиз ооруганда же кубанганда оозубузга биринчи келген инсандын аты бул дегени апа дегенди билдирет да. Ошондуктан биздин кылган бышырыктарыбыз апабыздын, энелерибиздин кылган даамдуу торторун, бышырыктарынын даамы болсун деген таризде ошол атты тандадык да. Алишер мырза, биз ошо келгенден бери сиз менен чогуу ушул репортажды көрсөтүүнү тартуу учурунда сиздин колуңуздан такыр китеп түшкөн жок. Анан биз өз ара ошо көп окуйт экенсиз. Бул да бир сиздин хоббиңиз окшойт. Биз азыркы турган жерибиз бул Борбордук китепкана. Бул акыркы 3-4 ай алдын Дубай Эмиратынын жетекчиси Шейх Али Мактум тарабынан 1 миллион китепке толукталып, эң белгилүү китепкана жана эң кымбат китепкананын катарына толуктады да. Буну менен жалпы айтканда, бул Дубай Эмираты өзгөчө билимге өтө көп инвестиция кылып атат да. Бул жалпылап кыскача айтканда, нефтин алган киреше азыркы учурда бир 7,5% түзөт, 95% башка тармактарда. Ошонун ичинде илим билүү жана технологияга өтө басым таштаган. Элин сагынбас эр болбос, үйрүн сагынбас ат болбос дегендей, ар бир мигрант күнүгө кечинде өз үй бүлөсү менен тамактанса, ошол мен үчүн чоң бакыт деп каарманыбыз айткандай, жакшы ниет менен мекенине кайтып келип, өз салымын кошууну максат кылган кыргыздын жүзү, сыймыгы, патриот жигиттеринин бири Алишер Турдалиев сыяктуу уулдар бар үчүн кыргыз болуп сакталып келет. Мына өзүбүздүн жолу ушу аягына чыгып жатат. Бирок белгилеп кетчү нерсе жыйынтыктап Дубай шаары биз асман тиреген имараттарды жана кымбат жол тандабас автоунааларды минген, байманап шейхтердин шаары деп эле билебиз. Бирок байкаганыңыздардай булар башка өлкөлөрдөн ошондой мүмкүнчүлүгү бар башка өлкөлөрдөн айырмасы жараткандан берген ырыскысыны, мүмкүнчүлүгүнү алар туура жолго колдонуу менен жаңы замандын технологиясын, илимин жана ресурстарын бириктирип, жаңы бир заманбап шаардын үлгүсүн көрсөттү да. Муну менен биз өзүбүзгө алардын иштөө принциптерине жана ислам негизинде калыптанган ой жүгүртүүсүнү өзүбүзгө сиңирип жана киргизүү менен өлкөбүздүн өнүгүүсүнө чоң салымдарды кошсок болот экен да. Учурдан пайдаланып, мен өзүмдүн ата-энеме, бир туугандарыма, кабыргалаш туугандарга жана менин билим берип, түн уйкусун төртпөгөн мугалимдерге, баардык мекендештериме Дубай шаарына ысык салам. Жыйынтыктап айтарым, келечек бул баардык эле жаштардын колунда эмес. Келечек бул билимдүү, ыймандуу, келечеги үчүн түн уйкусун төрт бөлүп, умтулган жаштардын колунда да. Баардыгыңыздарга ийгилик. Буюрса өлкөбүз ушундай өнүккөн, өскөн мезгилдерде алтын доорлордо биз жашай албасак да балдарыбыз жашасын. Кыргызстанга салам. Алишер мырза, биздин кыялымдагы Дубай телеберүүсүнө катышып бергениңиз үчүн чоң ыраазычылык. Ийгиликтерди каалайбыз, жумушуңузга дайыма бар болуңуз, ден соолуктуу болуңуз, мекенди унутпаңыз. Анан биздин атыбыздан ушу долбоордун атынан кичинекей белектерди кабыл алып коюңуз. Ушул болсо Авангард компаниясынан чоң рахмат. Чоң рахмат.